Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Биз силер менен химия предметинин дагы бир чоң бөлүмү болгон химиялык реакция боюнча сабакты окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы химиялык тең салмактуулук жана аны жылдыруу шарттары, Ле-Шательенин принциптери. Сабактын темасын дептериңерге жазып алсаңар. Силер бүгүнкү сабакта химиялык реакциялар боюнча маалымат аласыңар. Ошондой эле кайталануучу жана кайталанбоочу реакциялар, химиялык тең салмактуулукту жылдыруунун шарттары боюнча маалымат алып, жана химиялык тең салмактуулуктун константасын жазууну үйрөнөсүңөр. Балдар, химиялык жаратылышта химиялык реакциялар абдан көп жүрүп турат. Бул химиялык реакцияларды биз реакцияларга кирген заттардын агрегаттык абалы боюнча жана ошондой эле химиялык реакциялардын ылдамдыгы боюнча өткөн сабакта силер менен сүйлөшкөнбүз. Бүгүн силер менен химиялык тең салмактуулук боюнча сүйлөшөбүз. Химиялык реакциялар жалпысынан кайталануучу жана кайталанбоочу болуп экиге бөлүнөт. Кайталанбоочу реакциялар газ, чөкмө, суу пайда болгондо реакция кайталанбайт. Аларга мисалы метандын күйүшүн алсак болот. Метан күйгөн учурда көмүртектин 4 оксиди жана суу пайда болот. Бул реакция кайталанбоочу реакция. Ал эми жаратылышта кайталануучу реакциялар дагы дайыма жүрүп турат. Кайталануучу реакциялар эгерде реакцияга кирген заттарды биз А жана Б заты десек, же болбосо биз реакцияга кирүүчү заттарды реагенттер деп атайбыз. Пайда болот С жана Д заты. С жана Д заты пайда болгон реакция түз реакция. Ал эми С жана Д заты кандайдыр бир убакытта кайталанып, А жана Б заты пайда болот. Бул реакцияны биз карама-каршы жебе менен белгилеп, кайталануучу реакция деп атайбыз. Мисалы, күкүрттүн 4 оксиди кычкылтекте кычкылданган учурда күкүрттүн 6 оксиди пайда болот. Бул реакция дагы кайталануучу реакция. Кайталануучу реакцияларга көңүл бурсаңар, балдар, карама-каршы жебе менен теңдемеге кошуп жазабыз. Ошондой эле кайталануучу реакциянын дагы бир мисалы, суутек менен йод кошулганда йодтуу суутек пайда болот. Бул реакцияларды эмне үчүн кайталануучу реакция деп атайбыз, балдар? Бул заттар, реакцияга кирген заттар жана пайда болгон заттардын аралашмалары кандайдыр бир убакыт өткөн учурда дагы бул заттардын саны же молекулалардын саны өзгөрбөй калган. Ошондуктан бул реакцияларды кайталануучу реакциялар деп атаганбыз. Деги эле тең салмактуулук деген эмне? Мына, силердин алдыңарда таразанын сүрөтү турат. Мына ушул таразанын бир жагына түз реакциянын ылдамдыгын койсок, ал эми экинчи тарабына кайталануучу реакциянын ылдамдыгын койсок, мына ушул түз реакциянын ылдамдыгы менен кайталануучу реакциянын ылдамдыгынын дал келген учурун химиялык тең салмактуулук деп атайбыз. Силердин эсиңерде жакшылап сакталып калыш үчүн таразанын сүрөтүн элестетсеңер болот. Же болбосо А заты В заты менен реакцияга кирген учурда биз силер жакшы билесиңер, реакцияга кирүүчү заттар булар реагенттер болуп саналат. Пайда болот С жана Д заты. Кичинекей А жана кичинекей В болгон белгилер булар заттардын санын көрсөтөт, же болбосо коэффициенттер болуп саналат. Бул учурда түз реакция, пайда болгон заттарды продукталар деп атайбыз. Кандайдыр бир убакыттан кийин пайда болгон продукталар кайрадан ажырап, А жана В заты пайда болот. Бул реакцияны биз кайталануучу реакция деп атайбыз. Ал эми түз реакциянын ылдамдыгы менен кайталануучу реакциянын ылдамдыгынын дал келген учурун биз тең салмактуулук деп атайбыз. Же болбосо В1 түз реакциянын ылдамдыгы, В2 кайталануучу реакциянын ылдамдыгы.
Мына ушул эки ылдамдыктын дал келген учурун химиялык тең салмактуулук деп атайт экенбиз. Балдар, химиялык тең салмактуулукту биз координата сызыгында жайгаштырып көрсөк болот. Кандайдыр бир убакыт ичинде түз реакциянын ылдамдыгы төмөндөйт, ал эми кандайдыр бир убакыттын ичинде кайталануучу реакциянын ылдамдыгы жогорулайт. Түз реакциянын ылдамдыгы менен кайталануучу реакциянын ылдамдыгынын дал келген учурун биз тең салмактуулук деп атайбыз. Мисалы, ушуга мисал катары суутек йод менен кошулуу реакциясын карап көрөлү. Суутектин йод менен болгон кошулуу реакциясында эки молекула йодтуу суутек пайда болот. Бул реакциялардын түз жана кайталануучу реакциялардын кинетикалык теңдемелерин жазсак, анда В 1 барабар К көбөйтүлгөн, суутектин концентрациясы, бул 2 деген суутектин алдындагы индекс даража түрүндө жазылат дагы, ал йодтун концентрациясына көбөйткөнгө барабар. Йоддо дагы 2 индекс болгондуктан аны даража түрүндө 2 деп жазабыз. Ал эми V2 болсо бул кайталануучу реакциянын кинетикалык теңдемеси. H йодтун алдындагы коэффициент даража түрүндө жазылат. Демек, түз реакция менен кайталануучу реакциянын ылдамдыгын дал келген учурун биз тең салмактуулук деп атайбыз. Бул силер көрүп турган кашаа заттардын концентрациясын түшүндүрөт экен. Демек, суутек менен йод реакцияга кирген учурда бул аралашмада суутектин, йодтун жана йодтуу суутектин саны кандайдыр бир убакытта өзгөрбөй тургандыктан бул реакцияны биз кайталануучу реакция деп атаганбыз. Балдар, мына ушул тең салмактуулукту оң жакка же сол тарапка жылдырууга болот. Бул тең салмактуулукту жылдыруучу негизги факторлор булар концентрация, С тамгасы менен белгилейбиз, басым жана температура. Басым, эгерде реакцияга газ абалындагы заттар кирген учурда гана басым таасир этет. Ал эми каттуу заттар болсо, басым тең салмактуулукту өзгөртө албайт экен. Анда ар бирине токтолуп көрөлү. Балдар, бул Ле Шателе бул француз окумуштуусу, физик жана химик. Ал негизги билими тоо инженердик билим алгандыктан көбүнчө цементтин катуу процессин изилдеген жана ошондой эле кристалдаштыруу теориясын иштеп чыккан. Ошондой эле химиялык тең салмактуулукка таасир этүүчү факторлорду дагы иштеп чыккан. Ошондуктан бул принципти Ле Шателенин принциби деп атайбыз. Ал кандайча аталат? Реакцияга таасир этүүчү бир факторду өзгөртсө, анда тең салмактуулук өзгөрүүнүн карама-каршы жагына жылат дейт. Ал факторлор концентрация, басым же температура. Демек, тең салмактуулукту өзгөртүүчү факторлор биз азыр эле айттык: концентрация, басым жана температура. Демек, реакцияга таасир этүүчү бир факторду өзгөртсө, ал тең салмактуулуктун карама-каршы жагына жылат экен. Анда эмесе мисалдар менен түшүндүрүп көрөлү. Тең салмактуулукка басымдын таасир этиши. Мисалы, азоттун 4 оксидинен азоттун диоксидинин пайда болуу реакциясын карап көрөлү. Мында реакцияга кирүүчү заттардагы, пайда болгон заттардагы газ абалында. Ошондуктан бул реакцияга басым түздөн түз таасир этет. Эгерде реакцияга кирүүчү заттардын саны 2 моль, пайда болгон заттын саны 1 моль. Кинетикалык теңдемеси силер көрүп тургандай түз реакциянын ылдамдыгы жана кайталануучу реакциянын ылдамдыгы туюнтулуп жазылган. Эгерде ушул реакцияга басымды таасир этсек, анда басымды таасир этүүдөн тең салмактуулук молекуланын санынын азаюу жагына жылат. Демек, молекуланын санынын азаюу жагына жылса, анда тең салмактуулук реакциядагы 1 моль тарапка жылыш керек. Демек, басымды жогорулатуу менен тең салмактуулук оң тарапты көздөй жылат экен.
Бул сүрөттөн дагы силер байкасаңар болот. Азоттун 4 оксиди бул күрөң түстөгү газ. Ал эми басым менен аны кыскан учурда анын өңү түссүздөнө баштайт. Бул түссүздөнгөн зат азоттун диоксиди болуп саналат. Ал эми басымды төмөндөтүү менен молекуланын көбөйүү жагына жылат экен. Ошондой эле Le Chatelier'in принциби боюнча тең салмактуулукка температуранын таасир этиши. Мисалы, аммиактын пайда болушун алсак, бул реакция экзотермикалык реакция. Силер көрүп тургандай теңдемеде плюс Q менен жылуулук саны кошулуп жазылган. Эгерде реакция экзотермикалык болсо, анда температура кандай таасир этет карап көрөлү. Реакцияга кирген заттар же болбосо реагенттердин саны 4 моль, пайда болгон заттын саны 2 моль. Эгерде температураны жогорулатса, анда реакция тең салмактуулук эндотермикалык тарапка жылат. Ал эми температураны төмөндөтүү менен экзотермикалык тарапка жылат экен. Анда бул реакция экзотермикалык реакция же өзүнөн өзү жылуулукту бөлүп чыгаруучу реакция болгондуктан температураны таасир этсек, анда тең салмактуулук молекулалардын көбөйүү жагына жылат экен. Эгерде температураны жогорулатсак, анда тең салмактуулук молекулалардын көбөйүү жагына жылат. Башкача айтканда, аммиак ажырап суутекке жана азотко айланат. Ал эми температураны төмөндөтсөк, анда аммиактын пайда болуу жагына жылат экен. Демек, температураны жогорулатуу бул реакцияга максатка ылайыктуу эмес. Анткени температураны жогорулаткан сайын кайталануучу реакция жүрөт экен. Реакция тең салмактуулукка температураны таасир этүү боюнча бул маселени чыгарып көрөлү. Эгерде химиялык реакциянын ылдамдыгы температураны 10 градус Цельсияга жогорулатканда 3 эсе жогоруласа, анда температураны 150 градус Цельсиядан 200 градус Цельсияга чейин жогорулатса, реакциянын ылдамдыгы канча эсе жогорулайт. Берилди, белгилүүлөрүн жазып алабыз. Т1 150 градус Цельсия, Т2 200 градус Цельсия. Ал эми температуралык коэффициент гамма барабар 3-кө. Анда реакциянын ылдамдыгын табуу керек. Бул Ван Ковтун эрежеси боюнча бул формуланы силер өткөн сабактан билесиңер. Анда ушул формулага коюп биз чыгарсак, 200 градус Цельсия температура менен 150 градус Цельсия температуранын айырмасы 50 градус. 50-дү 10го бөлсөк, анда 5 чыгат, гамма 2-нин 5-чи даражасы, демек 240. Демек, реакциянын ылдамдыгы 240 эсе жогорулайт экен. Ал эми кийинки принцип бул тең салмактуулукка концентрациянын таасир этиши. Тең салмактуулукка концентрация кандайча таасир этет? Калийдин цианидин алабыз, темирдин хлоридини кошкондо, анда темирдин цианиди жана калийдин хлориди пайда болот. Мына ушул реакцияга кирген заттардын жана пайда болгон заттардын санын таап алсак, баштапкы жана пайда болгон заттар, эгерде реакцияга кирген заттардан темирдин хлоридинин концентрациясын көбөйтсө, анда тең салмактуулук оң тарапты көздөй жылат. Ал эми пайда болгон заттардан калийдин хлоридинин концентрациясын көбөйтсө, анда тең салмактуулук кайталануучу жагына жылат экен. Демек, реакцияга кирген заттардын кандайдыр бир бирөөсүнүн концентрациясын өзгөртүү менен анда тең салмактуулукту оң тарапка жылдырууга болот экен. Ал эми пайда болгон заттардын бирөөсүнүн концентрациясын көбөйтүү менен тең салмактуулукту сол тарапка жылдырууга болот экен. Демек, бул заттардын, реакцияга кирген заттардын саны 4 моль, пайда болгон заттардын саны дагы 4 моль экен. Мисалы, дагы бир мисал келтирип көрөлү. Мисалы, суутек менен иод реакцияга киргенде иодтуу суутек пайда болот. Реакцияга кирген заттар суутек жана иод, пайда болгон зат иодтуу суутек. Бул теңдемени алып көрсөк, мисалы, түз реакциянын ылдамдыгы менен кайталануучу реакциянын ылдамдыгы тең салмактуу, реакция тең салмактуу абалда эми кантип жылдырууга болот? Эгерде суутектин концентрациясын жогорулатсак, анда тең салмактуулук иодтуу суутектин пайда болуу жагына жылат.
Ал эми тескерисинче йодтуу суутектин концентрациясын жогорулатсак, анда реакция кайталанып кетет экен. Демек, заттардын концентрациясын өзгөртүү менен тең салмактуулукту жылдырууга болот. Балдар, силер өткөн сабактан да билесиңер, тең салмактуулуктун константасын кандайча жазабыз. А жана В заты реакцияга кирсе, С жана Д заты пайда болду. Мына ушул түз реакциянын теңдемесин жазалы. Анда түз реакцияга киргендер А жана В заты. Бул А затынын концентрациясы кичинекей А даража түрүндө жазылат, көбөйтүлөт В затынын концентрациясына. Кичинекей В бул даража түрүндө жазылат экен. Коэффициенттер. Ал эми кайталануучу реакциянын теңдемесин жазсак, анда С затынын концентрациясын Д затынын концентрациясына көбөйткөнгө барабар. Биз айттык, тең салмактуулук бул В1-ден В2-ге барабар болгон учуру деп. Анда ордуна коюп жазалы. Анда тең салмактуулуктун константасы түз реакцияныкы жана кайталануучу реакцияныкын жазабыз. Демек, түз реакция менен кайталануучу реакциялардын теңдемелерин ордуна коюп, андан кийин реакцияга кирген заттардын кайталануучу реакциялар жана түз реакциялардын ордуна коебуз. Кайталануучу реакция С жана Д заты болгондуктан, С затынын концентрациясын көбөйтүндүсү Д затынын концентрациясына бөлүнгөн А жана В заттарынын концентрациясына барабар болот экен. Мына ушуга бир мисал келтирип көрөлү. Мисалы, күкүрттүн 4 оксиди кычкылтек менен кычкылданганда, күкүрттүн 4 оксиди кычкылтекте күйгөндө, күкүрттүн 6 оксиди пайда болот. Демек, күкүрттүн 4 оксиди 0,12 моль экен, ал эми кычкылтек 0,6 моль, күкүрттүн 4 оксиди 0,4 моль. Тең салмактуулуктун константасы менен туюнткула жана маанисин эсептеп чыгаргыла дейт. Силер азыр эле көргөндөй тең салмактуулуктун константасынын формуласына коебуз. Анда пайда болгон зат SO3, ал эми реакцияга кирген заттар SO2 жана O2. Алдындагы коэффициенттер даража түрүндө жазылат. Реакцияга кирген заттардын катышы, демек SO3 0,4 болгондуктан, анын астында SO3-тун астында 2 коэффициенти даража түрүндө жазылып, ордуна коюп чыгарсак 1,85 болуп чыгат экен. Демек, тең салмактуулуктун константасы 1,85ке барабар экен. Дагы бир мисал чыгарып көрөлү. Мисалы, тең салмактуулуктун коэффициенти К барабар 2,15 болсо, анда төмөнкү реакциянын тең салмактуулуктун константасы, кандай? Мисалы, кайталануучу реакция йодтуу суутекке жана йодко ажырады. Бул учурда формулага коебуз. Анда пайда болгон зат йодтуу суутек, ал эми реакцияга кирген заттар суутек жана йод. Бул реакцияга кирген заттардын катышы 1 болгондуктан 1-ди алабыз. Аны маселенин шарты боюнча 2,15-тин квадрат түрүндө жазабыз дагы, чыгарсак анда 0,16га барабар экен. Демек, тең салмактуулуктун константасын формулага коюп чыгарып алсак болот экен. Балдар, силер азыркы тең салмактуулук, аны жылдыруунун шарттарын бул көнүгүү менен толуктасаңар же билимиңерди бекемдесеңер болот. Мисалы, сымаптын оксиди ажыраганда сымапка жана кычкылтекке бул эндотермикалык реакция. Силер көнүгүүнүн иштеринин алдында бул реакция эндотермикалык же болбосо экзотермикалык экенин билип алуу абдан маанилүү. Бул реакция эндотермикалык болгондуктан теңдемени теңдеп алабыз. Температураны жогорулатсак, анда реакция каякты көздөй жылат. Температураны жогорулатуу менен, демек, реакция заттардын ажыроо жагына жылат экен. Сымап жана кычкылтек пайда болот. Анткени бул эндотермикалык реакция. Ал эми температуранын төмөндөтүү кайрадан кайталануучу реакциянын жүргөндүгүнө алып келет экен. Аммиактын пайда болушу бул экзотермикалык реакция. Экзотермикалык реакцияга кирген заттар 4 моль, пайда болгон зат 2 моль.
температураны жогорулатсак, анда реакция кайталануучу жагына жылат. Ал эми температураны төмөндөтсөк, анда заттардын пайда болуу жагына жылат экен. Температура жана басымды жогорулатуу менен заттардын пайда болуу жагына жылдырсак болот. Азоттун эквиваленттүү оксидинин пайда болушу бул эндотермикалык реакция. Бул жерде реакцияга кирген заттардын саны менен пайда болгон заттардын саны бирдей. Ошондуктан температураны жогорулаткан учурда заттардын пайда болуу жагына жылат. Ал эми басымды жогорулатканда басым таасир этпейт, тең салмактуулукка таасир этпейт экен. Мына балдар, силер бүгүнкү сабакта тең салмактуулук жана тең салмактуулуктун константасы менен тааныштыңар, жана тең салмактуулуктун константасын жазууну үйрөнө алдыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Силер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула. Бул сабакты мен убакыт улуу мугалим деп Эдмунд Бёрктун сөзү менен аяктагым келет. Анткени бош убактыңар абдан көп, китеп окуу менен өткөрүшүңөрдү каалаймын.